Бейшебай Усубалиев союп салышыптыр. Автобус көрістөндүн жанына токтоптур. Муну алар кийин билишти. Жерге түшөрү менен экөө тең убадалашып алышкансып, бет маңдайын карашты. Үндөшкөн да жок. Үндөбөгөн бойдон бет алган жагына кадам коюшту. Бир аз узаган соң гана артына кылчайып карашты да көрістөндүн жанына токтошконун, муну жана эле салышпаганын ойлошту. Караңгыда деле көрістөн экени билинип турат экен. Мурда билинчү эмес. Көгүмдө эле билинбей калчу. Азыр билинип турат экен. Улам мезгил өткөн сайын билинип баратат. Көрістөн өзүнчө эле айылга айланып бараткансыйт. Эстеликтер аны айылга айлантып баратат. Коз, көркөм айыл. Өлгөндөр айылы. Келаткандардын улурагы ушуларды ойлоду да селт этип чочуп кетти. Баса булар экөө агайынын балдары. Бири 40-тан ашып, экинчиси 30-га чукулдап калгандар. Улуусу Ырыскул, кичүүсү Шайлообек. Рас болбоду? Деди Шайлообек сүйүнгөндөй тынчтыкты бузуп. Свет бар тура, жапчарык. Эмнени айтып жатасың дегендей тигиниси суроолу карап калды. Шайлообек бет маңдайына колун жаңсады. Ырыскул эмнени айтып жатканын эми түшүнүп, деп башын ийкеп койду. Бара-бара экөө бири-бирин даана көрө башташты. Түгүл өлүк чыккан үйдөгүлөр да даана көрүнө баштады. Экөө тең баланча жүрөт, түкүнчө жүрөт деп ичтеринен эсептеп келатты. Бир эле боз иткен окшойт деп шыбырай кетти бир кезде Ырыскул өзүнчө. Бир деле тигишиптир, деди Шайлообек угуза, анын оюн билгендей. Азыр эмне кышта, күн суук, сөөк деле боз үйгө коет. Анын үстүнө кийин баары эле бирден тигип жүрүшпөйбү? Ырыскул таңданды. Экөөнүн бир эле нерсени ойлогонуна таңданып баратты. Шайлообек кийинки 2-3 жылда айылда кимдер көз жумганын бирден санап чыкты да, ошолордун баарына тең бирден эле боз үй тигилгенин айтып келатты. Негедир актанып келаткансыды. Анын сөзүн угаар укмаксан болуп келатса да, Ырыскул кайрадан таңданды. Шайлообектин кимдир бирөөгө актанып жаткансыганын ойлоп таңдана баштады. Бир жерге келгенде Шайлообек тигини жалт карады да, баштай берейинби? Деди чочугандай. Эмнеди деп суроого, түгүл суроолу кароого үлгүртпөй, Шайлообек зоңкулдап кое берди. Эсил кайран көрөйүн атакем ой, эми кайдан көрөйүн ой. Муну көтпөгөн Ырыскул алапайын таппай кайпастап калды. Өкүрүк башка жактан чыгып жаткандай туюлуп кетти. Селт этип эки жагын элеңдей карады. Анан өкүрүп бараткан Шайлообек экенин көрүп, санасы тына түштү. Мен да өкүрүшүм керек деген ой келе калды ушул маалда. Өкүрүккө кошула кетти. Өкүрүп баратышты. Ырыскул да өкүрүп бараткансыда. Өкүрүп баратып эле өкүрүк менен кошо ойлонуп да бараткансыда. Жини келип баратты. Ушунчалык алыстан баштап, жакындаганда эле баштаса болмок да. Дагы канча бар. Эми жеткенче өкүрүп баруың керек. Тынууга болбойт. Анда эле шерменде болбойсуңбу? Же өз атасы болбосо, жакын тууганы дечи, бирок өзүнүн кара чечекей атасы эмес да. Же жаш болбосо, өлгөн кишини айтам. Ырыскул анын жашын таппай чайнала кетти. 70-ке чукулдап калса керек эле, деди анан өкүрүп бараткан бойдон. 70-ке келсе, эмне жашпы? Өкүрүп баратып эле Шайлообектин үнүнө кулак түрө кетти. Зоңкулдап үнүн деп койду анан таңдангандай. Өкүрүп баратып эле өз доошуна да назар сала баштады. Негедир өз доошу өзүнө өөн учурагандай туюлду. Бир мезгилде чочуп кетти. Ой, деди өкүрүп бараткан бойдон. Келе сомунда. Эмнеге ата деп өкүрүп баратам? Эзели ата деп көрбөсөм, байкедечи эмес билем. Ээрчип эле. Байкеге өткөнсүдө. Анын доошун Шайлообектин үнү жалмап алып жаткандай,
зоңкулдап үнүн, деп койду кайра ичи күйгөндөй. Жакындап да калышты. Кой эми жакшылап өкүрүш керек деген ой келди ушул маалда өкүрүп бараткан Ырыскулдун башына. Жер карап өкүрүп келатышты. Улам жакындаган сайын добуштор да өзгөрүп бараткандай туюлду. Түз эле менин артымдан баса бериңиз. Келеси ого, деди Ырыскул өкүрүк аралашкан ичинен. Өкүрүп баратып сүйлөйт да. Мына жете берерде алдыда бараткан Шайлообек тайгаланып кетти да, тем-теңдеп барып араң оңолду. Көзүн карап баспайбы? Деди Ырыскул өкүрүк аралаш өзүнчө шыбырап. Эгер жыгылсаң бөөдөшөр менде. Абайлаңыз, деди аңгыча Шайлообек дагы эле өкүрүк аралаш. Бул жер муз окшойт. Тү ата шерменде кылат турбайбы? Ырыскул өкүрүк аралаш ого өтер кыжырданды. Жетип калганда сүйлөйт да бирөө окса. Ойлонуп бүткөнчө болбой боз үйгө да жете келишти. Боз үйдүн кашына келгенде жана муздан тайгаланбай аман-эсен өтүп кеткенин өкүрүк аралаш эстеп, Ырыскул өзүнчө сүйүнө кетти. Көпкө деле өкүрүшпөдү. Сөөк кайтарып тургандар өкүртүшкөн жок. О, болду эми. Сабыр кылгыла, деп койду бери жакта отургандардын бири. Ушуну эле күтүп жаткансып өкүрүк да тып басылды. О, суу алып келгиле, суу, деди ошол эле үн кайра. Чайнек алып бир кичинекей бала жетип келди. Эмне кылышым керек дегендей Ырыскул баланы суроолуу карап туруп калды. Анан эсине келгендей колун сунду. Чайкамыш болду, колун тартып алды. Рахмат, деп койду ооз учунан. Эмне кылар экен дегенсеп Шайлообекке назар бурду. Ал да колун чайкамыш этти. Анан көзүн сүртүмүш болуп койду. Ырыскул өзүнчө кыжынды. Көзүн эмне кылат, же ыйлабаса? Эмне кылабыз дешкендей экөө бири-бирин суроолуу карап, былк этпей туруп калышты. Негедир коомайсыздангандай. Аңгыча Шайлообек отургандар менен кол алышып учураша баштады. Ырыскул сүйүнүп кетти. Ал да Шайлообекти ээрчиди. Кол алышып чыгышты. Эми кичине көнүп, коомайсызданбай калышты. О, буларды үйгө киргизгиле, чай, деди баягы үн. Кара ичикчен бир жигит жетип келди. Жок, Ырыскул туйламыш болду. Тим эле койгула, биз. Анда өзүңөр биргиле дегендей жигит ары бурулду. Ырыскул менен Шайлообек маркумдун улуу баласынын жанына келип, үндөбөй туруп калышты. Кандай турасыңар? Деди ал экөөнө. Жакшы, жакшы. Эмне Жамила келе албай калдыбы? Ырыскулга кайрылды. Ооба, келмек. Күнөөлүүдөй актана кетти. Кыш, күн суук. Анын үстүнө балдар жалгыз. Кийин эле Куран. Түшүнөм дегендей тиги башын ийкегилеп койду. Шайлообек да бирдеме дейин деп, оозун эптеп келатканда, силерди убара кылып, кабар бербей эле коелу деп да ойлодук. Анын үстүнө заман бул болсо, деди тиги ойлоо. Аны сүйлөттүрбөй, бирок топос алып кетсин деп эле. Ырас берипсиңер, деди Ырыскул ойлонуп ойлонбой. Дагы туйламыш болуп койду. Кабар бербегенде болчу эле. Тиги үндөбөстөн башын ийкегиледи. Ушул маалда жанатан бери устунда былк этпей отурган сакалчан кишиге негедир жан кирди. Ооба, деди ал башын ийкегилеп. Кызуусундагыга жетеби? Ырыскулга кайрылды. Качан чыктыңар эле? Түшкенде. Ырыскул кайрадан актана баштады. Эртеле чыгалы дедик эле, анан антип-минтип. Анын үстүнө автобус. Буга эч ким деле назар бурбады. Дилгиремди алдыңарбы? Деди сакалчан сөз таппай калгандай кайдыгер гана. Кабарды ушул киши бердирткен экен, деп ойдолой кетти Ырыскул. Анан шашып, ооба, кечинде. Санасы тынгандай сакалчан башын ийкеп койду. Ушинтип кете берди, деди маркумдун улуу баласы оор дем ала, бир Ырыскулду, бир Шайлообекти карап, бирок башка бирөөгө айтып жаткандай. Бул сөздү угаары менен боз үйдүн жанына көчүп басып отурган маркумдун кенжеси ордунан турду да, акырын жылап басып келип, булардын жанына туруп калды. 30га чамалап калган кара тоору жигит шопур болуп иштейт. Ырыскул аны билдирбей аста тиктеп калды. Анан анын ырайын карап туруп, негедир ага бирдеме дегиси келип кетти. Акырын басып жанына келди да,
колун ийнине коюп, арты кайрылуу болсун, деди шыбырап. Тиги үндөбөй башын ийкеди. Рыскул ушул сөз капысынан эсине келе калганына бир эсе сүйүнсө, бир эсе таңданды. Буйрукта, деди сакалчан улуу баласын толук сүйлөтпөй. Экөөбүз тең чамалаш элек. Бир экиле жаш. Мына быйпыралда 70-ке чыгам деп калчу коргор. Туура эле тааптырмын. Рыскул өзүнчө кудуңдай кетти. Эмне дейбиз, буйрук экен да, деди чал кайра. 70 эле оңой эмес. Мына ментеп маркумдун небересине колун жаңсады. Көкүрөк күчүгүнүн балдарын көрдү. Ушунумдун аял алганын өз көзүм менен көрүп кетсем эле арманым жок дечү эмес беле коргорум. Эми ментеп сөз таппай туруп калды да өзүн соорото кетти. Эмнесин айтасың? Жакшы маалда кетти да. Мал семиз, элдин баары жакада, ала шалбыртта кетсе, башын чайкады да үндөбөй туруп калды. Бир азга дымып калышты. Бир кезде маркумдун кенжеси Рыскулдун жанына келди да үнү каргылдана: "Союп салышыптыр", деди шыбырап. Рыскул селт этти да суроолу тигилди. Тиги үндөбөстөн боз үйгө колун жаңсады. Рыскул дале түшүнбөдү, бирок муну билдирбөөгө жанталашып, башын ийкемишетти. Анан негедир көңүлүн жубаткысы келип кетти да, бир жигитти карап, бир боз үйдү карап, деп кайрадан башын ийкегилей баштады. "Союп салышыптыр", деди тиги өз үнүнөн өзү корккондой ого бетер акырын шыбырап. "Үлгүрө албай калдым". Күнөөкөрдөй өзүнчө эле актана кетти. "Анын үстүнө билген эмесмин да. Мурда күнү кечинде эле баргам доктуруна. Терезеден сүйлөшкөнбүз. Жакшымын деген. Кете бер, үшүп кеттиң деген. Ошондо кетким келген эмес. Бирок кете бер деп эле туруп алды. Түгүл убары болуп, күн сайын эле келе бербе. Жакшы болуп да калдым деген. Анан кете бердим. Санаам тынчып калды. Терезеден кол булгап калган. Күлүп, мен да күлүп, кол булгап. Мен кеткенден 2 саат өтпөй эле эртең менен байкем агасына башын жаңсай кетти. Барса эле ордунда жок дейт. Каңырыгы түтөп, үнү буула түштү. Бир аздан соң кайра шыбырады. "Союп салышыптыр". Рыскул эми араң түшүндү да таңыркады. Эмнеге таңыркап жатканын өзү эле салбады. Жана буга бирдеме дегиси келгенин гана дагы эстеди. Теги Рыскулга назар буруп да койгон жок. Өзүнчө эле буулуп турду. Эч кимиси үндөбөдү. Ал буулуп турду да акыры эч ким менен иши жоктой кайдыгер гана ар басты. Баягы ордуна барып, үңкүйүп отуруп калды. Рыскул аны дале таңыркап карап турду. Бир кезде башына эмне үчүн муну мага айтып жатат деген ой келип, ого бетер таңыркады. "Кимдер калды келелек?" деди аңгыча сакалчан тынчтыкты бузуп. "Баары эле келишти көрүнөт", деди маркумдун улуу баласы. Анан инисин карай башын акырын жаңсап, шыбырай кетти. "Тиги таштандын кайындарынан бөлөгү. Жер алыс эмеспи? Бүгүн түндөн же таңзардан келип калар. Аякка дилгире мурдуңар беле, же киши жибердиңерби?" "Киши жибербедик беле", деди тиги мурчуя. "Сиз деле билесиз да" деген кыязды. "Бакандай болгон куда болсо анан барабыз дешиптир." Чал санаасы тынгандай компойду. Келип калышаар. Кыш күрөө, жол тайгак. Дагы үндөшпөй калышты. "Силер эми үйгө эле отура бергиле", деди бир кезде маркумдун улуу баласы Рыскулга карап. "Күн суук. Кайгып каласыңар. Ичик менен биз араң үшүгөн деле жокпуз", деди Шайлообек ооз учунан. "Кой, киргиле. Жок дегенде жылуураак кийинип чыккыла." Сөзгө моюн сунгандай экөө кетүүгө камурду. Бирок ушул маалда өкүрүк чыгып, алар буйдалып калышты. "Булар кимдер экен?" деди сакалчан. "Таштандын кайындары го. Кудагыйга окшош бирөөнү көзүм чалып калды." Көп өтпөй өкүргөндөр да жетип келишти. Бир топко өкүрүштү. Чын эле таштандын кайындары экен. Муну Рыскул сөздөрүнөн улам баамдады. Кол чайкап бүткөн соң
ар бири тургандардын баары менен кол алышып чыкты. Тааныгандар менен алжай сурашып жатышты. Андан кийин сакалдуу бир киши, сыягы кайнатасы го, бөлүнүп чыкты да Таштандын жанына келди. Анын ийнине колун коюп, кайрат кыл айланайын, арты кайрылуу болсун, деди. Сен эми өзүң атасың, өмүр жашын эми ушул балдарыңа берсин. Ой, деди аңгыча сакалчан. Кудаларды киргизгиле. Кудаларга кайрылды. Киргиле, үйгө киргиле кудалар. Кара ичикчен баягы жигит учуп келди да жүргүлө дегендей жол баштап жөнөп калды. Келгендердин баары үнсөзсүз аны ээрчиди. Ой, силер да кудалар менен кирип чыккыла. Силер да кудалар менен кирип чыккыла, деди маркумдун баласы Ырыскулга карап. Үшүп да кеттиңер окшойт. Экөө кудалардын артынан жөнөдү. Боз үйдүн жанынан өтө бергенде өзүнө тааныш үндү угуп жалт бурулду. Маркумдун кенжеси менен ага курбалдаш бирөөнү көрдү. Маркумдун кенжеси бул дүйнөдө өзү эле жалгыз калгандай, жанындагыга бир буулуп, бир моонуп күбүрөп шыбырап атыптыр. Союп салышыптыр. Жакшы эле болчу. Мени болбой атып кетирип жиберген. Эртең менен байкем барыптыр, барса эле бир буулуп, бир муунган күбүр шыбыр Ырыскулду селт эттирди да бучкактап ээрчип алды. Ал биресе түшүнбөгөндөй, биресе таңыркагандай дендар болуп баратты. Анан негетир жана буга бирдеме дегиси келгени дагы бир жолу эсине түштү. Жарым саат өтүп эле үйдөн кайра чыгышты. Ырыскул менен Шайлообекке дагы экөө кошулду. Буларды экөө тең жакшы таанышпайт экен. Куда сөөктөрдөн болсо керек деп болгулошту. Баары сөөк кайтаргандардын жанына келишти. Ой, силер отура берсеңер болмок экен, деди баягы бейтаныш экөөнө маркумдун улуу баласы. Жок, отурганда эми, анда өзүңөр билгиле дегендей ал үндөбөй калды. Деди сакалчан Ырыскулга отура берүүдөн чарчагандай, шааргандай. Айланайын, ушундай эле суукпу? Суук эле. Тигинтип атыптыр, минтип атыптыр деп угуп эле сана тынчыбайт. Деги эмне болуп атат? Эчтеке деле, тынч элебиз. Тынч болсоңор болду. Тиги Горбачевуңар эмне болчу деги? Билбейм. Ырыскул Горбачевдун сизге эмне кереги бар дегендей мыйыгынан жылмая ийинин куушурду. Билип болбойт. Өзү деле билбесе керек эмне болорун. Таап айттың. Чал кудуңдай башын ийке келеди. Ханың чалмакейди чалып коюп, азыр өз алапайын таппай калды көрүнөт. Башын кыйлага чайкап турду да, азыр Сталин керек, деди сыймыктангандай чечкиндүү. Бир Сталинден бөлөк бокко жарабайт. Өз сөзүнө маашырлана башын ийкегилей берди. Анын оюна кошулушабы же сөз талашкандан тартыныштыбы айтор, тургандардын баары бир кишидей баштарын ийкешти. Ушул маалда сөзгө аралашпай өзүнчө турган маркумдун кенжеси агасынын жанына келди да, байке, деди тарткынчыктай акырын. Сизге эмне шыдыр эле союп салдык дештиби? Бул жөнүндө мурдада далай ирет кеп болгон көрүнөт. Агасы улам эле сурай бересиңби дегендей инисин таңдана карап калды. Анан аядыбы, мен кайдан билиптирмин деп айтып жатпайынбы, деди жумшак гана. Сен айтып келгенден кийин эле менин да санам тынчып калган. Ошентсе да кызык таң аткыча кирпик какпай чыктым. Атамды деле ойлогонум жок, бирок ошентсе да өзүм да билбейм. Анан таңзаардан эле өзүмдөн өзүм эле бир көрүп келе коеюнчу деп ээлигип туруп алдым. Машинени айдап алып бардым. Барсам эле актана кетти. Мен деле жөн калганым жок. Жакшы эле сүйлөндүм. Болуптур, өлөрүн өлүптүр. Эмне үчүн соесуңар, силерге ким уруксат берди деп жакшы эле кыйкырдым. Бизде ушундай, закон ушундай, аксакал деп алаканын жаят бир чоңу. Ошол маалда тууган туушкандарынан эч ким болбой калганынан улам эле дейт. Атаңдын ооз ырайындар, деди сакалчан кепти жулак ачып. Бул доктурлардан өткөн жиндилериң болбойбу дейм. Соосун деле соет, өлгөнүн деле соет. Сойгонго жараша тирилтип беришпейби андай эле кыйын болсо? Кескилешип, нааразылана жертиктеп калды. Мен барганда эле жакшы болчу. Мен барганда эле жакшы болчу, деди иниси күнөөкөрдөй өзүнө өзү шыбырай. Кете бер деген анан жакшы болгондо эми. Агасы эми эмне кыл дейсиң дегендей
аргасы түгөнө алаканын жая кетти. Энеси жер тиктеген бойдон ар узады. Бул да буйрук балам, деди чал жер тиктеген калыбында. Анан башын көтөрдү да тигинин кетип калганын көрүп өзүнчө шыпшынып койду. Атасынын көрө, кимдин кандай өлөрүн ким билет. Жертикте үңкүйүп турган маркумдун кенжесин таңыркай карап туруп, Ырыскул буту чымырай баштаганын сезди. Шайлообекке акырын шыбырады. Жүрүчү, ары бери басып туралы. Экөө боз үйдү айлана басышты. Айыл кышы, көрүстөн үрүл-бүрүл көрүнүп турат. Көрүстөндө да кыш. Эртең бул чалда ошол жерге барат. Барат да кайтпайт. Тирүүлөрдүн баары акыры бир күн кайтпай калышат. Ар кимиси ар күнү. Айыл чоңоюп келатыптыр. Улам жаңы үйлөр, көрүстөн да. Улам жаңы бейит. Экөө эрегишип жаткандай. Айыл жана көрүстөн. Жолду тээп, бери келатыптыр бейиттер. Жолду тээп, жаңы үйлөр ары баратыптыр. Экөө тирешип тургандай. Талашканы не, ортодогу кара жолбу. Ырыскул буту чымырай баштаганын унутуп калды. Жүрү, эми тигилерге баралы, деди анан калтарый Шайлообекке шыбырап. Уят. Беркилердин жадына келишти. Үңкүйүп жертиктеп отурган маркумдун кенжеси да булардын артынан келди. Баягы бейтаныш кишилердин бирөөсү эле калыптыр. Маркумдун улуу баласы ичиктин жакасына башын катып, үргүлөп отурат. Сакалчан киши берки бейтанышка багжактап бирдемелерди сүйлөп жатыптыр. Бул айылдын чоңунан кичинесине чейин жакшы таанышат. Жамандык жакшылыкта дайыма баш көз болуп жүргөнүн көрөсүң. Бул өлгөн кишинин бир эсе тууганы, бир эсе коңшусу болот. Ырыскул бир чалды, бир маркумдун баласын карады. Экөө тең жанатан бери былк этпей отурушат. Катырып койгондой. Ким билет, буга чейин канча отурганын. Таңданды. Ырыскулдар келери менен чал сөзүн тык токтотту да жанында үргүлөп отурган маркумдун улуу баласын тиктеп калды. Чарчаган экен, деди анан башын чайкай. 2 күндөн бери чырметелек. Аста түрткүлөй кетти. Ашым. Үйгө кирип кичине тук этип алчы. Үн чыгарарга жакын ойготуп коербуз. Жок. Чочугандай селт этип башын көтөрдү. Акыркы түн. Отуралы, уйку деле келген жок. Эртең түш оодарабыз да, Тиги үндөбөй башын ийкеди. Маркумдун кенжеси кайрадан агасына жакындады да: Байке, деди баягындай эле тарткынчыктай акырын. Сиз тиги көрдүңүзбү? Эмнени? Атамдычы. Мен барганда ордунда жок экен дебедим беле. Жо, тиги сойгондон кийинчи. Так калбайт бекен? Тиги сойгондон кийинчи. Агасы не дээрин билбей, деги эмне деп жатасың дегенсип, энесин дале таңдана тиктеп калды. Энеси жооп күтпөгөндөй адатынча ар басты. Ырыскул аны узата карап туруп, жанабыга бирдеме дегеси келгенин кайрадан дагы эстеди. Айланайын, баланын сөзүн сүйлөйт да, деди ушул маалда сакалчан чал бакылдап. Так калбай коебу? Киши сойгондо киши деп коем. Өлүк сойгондо мына былтыр мен өз көзүм менен көрдүм го. Тим эле оюнчук экен айланайын. Мал союп жатканда кичине колун калтырайт го. Ой, тигилериң киши сойгондорду айтам. Теле бир солк этип койсочу. Айттым го, жөн эле оюнчук экен деп. Жара тартып туруп эле ичиндегилерин сууруу ыргытат экен. Кичине тынып алды да: мен мына өз көзүм менен көрдүм го. Былтыр тиги шайыктын сууга агып кеткен баласын сөөгү табылганда, акедей асылып жатып мени киргизишпедиби? Шайыктын инисин сен кир, сөөк сеники эмеспи десем, өлүктөн корком, сиз эле кириңиз, сиз деле тааныйсыз да деп жалдырайт. Мейли анда корксоң деп кирдим. Кирсем тим эле көпкөк тулуп айланайын. Ушул дейт. Ушул. Тааныдым дедим. Ушул деп оозумду жыйып алыкча болбой эле катуу оосурсаң томолонуп кетчүдөй болгон бир чүкөдөй сары ал эки замат деле күм жамгыла койду. Ой, киши экенине ишенбей кетет экенсиң. Өлүк сойгондорду айтам. Эмне дээрин таппай бир азга буйдала калды да анан адырайта тепчи салып: Муна дейт айланайын. Эмнеге соет болду экен? Деди бейтаныш киши чындап таңдана. Анысын ким билсин айланайын. Бир айтат, жанагы доктурдукун окуган балдарга көрсөтөт деп.
Бир айтат, сойбосо тим эле жытына жипкиргендей сөзүн жыйырды да: далай көрдүк го. Чын эле бу кичиден өткөн сасык. Дагы эле жипкиргендей тык токтоп, сөзүн жыйыра башын чайкай кетти. Ушул маалда өңүлдөгөн үн баарын селт эттирди. Баары бирдей жалт карашты. Маркумдун кенжеси экен. Ал эки колу менен маңдайын таяп алып, баягы дөңгөчтө отурган бойдон өңүлдөп жатыптыр. Баары эмне кыларын билишпегендей, бири-бирин суроолук тиктеп калышты.